пайда болсун, акыретине biraz салым кошуп кетели. Ушул жерде жакшы сөздөрдү угуп, ошого амал кылып жашообузда бир пайда алып кетели иншалла. Аллах Таала сиз менен биздерге кыска жашоо берген. 50 жыл, 60 жыл, балким 70 жыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, менин үммөтүмдүн жашы 60 менен 70-тин ортосунда. Бул дүйнөдө келгенден кийин сөзсүз кетүү бар. Ошондуктан бир туугандар, баардыгыбызга ушундай күндөрдө Аллах Тааладан бизге баарыбызга эскертүү болот. Бул нерсе баардыгы бизге эскертүү. Жөн эле эмес. Ушундай жерлерге чогулганда бир адамдын өткөндүгүн көргөн кезде адам эмне кылыш керек? Өзүнүн дагы бир күн кетүүсүн эстеш керек да. Адамдардын баардыгы гафлат деп коет. Гафлат деген бул бейкапарлык. Эң чоң бейкапарлык бул эртең өлүүсүн унутуп коет адамчы. Эртең эле сени дагы бирөөлөр көтөрүүсүн унутуп коет. Ошондуктан бул гафлеттен чыгуу үчүн Аллах Таала бизге берген эскертүү. Бул неден гафлет болбоо керек десе, Алланы мен да бир амал менен, бир иш менен мен да разы кылып калайын деген өкүмдөн адам гафлет болбоо керек. Алланын өкүмү бар. Алланын өкүмдөрү бар, дин менен жашоо бар, шарият менен жашоо бар. Инсан ошону кылганда гана бактылуу болот. Пайдасы эмне болот десе, мына ушинтип Алланын астына бара турган күн келгенде өкүнбөй барат. Кайгырбай барат. Ыйлабай барат, күлүп барат. Ыйлабай, жашаганына өкүнбөй кетет. Кайсы адам ибадат менен, шарият менен, кайсы бир иш кыла турган болсо, шариятка ылайыктуу кыла турган болсо, кайсы бир амал кыла турган болсо, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайыктуу кыла турган болсо, ал адам пайдасы эмне болот десе, дүйнөдө кыжалат болбойт. Дүйнөдө кыжалат болбой жашайт. Адамдардын жүрөгүндө эң чоң кыжалатчылык бар. Неге десе, Аллах Таала сиз менен бизди акыретти куруу үчүн жөнөттү эле. Бул дүйнөгө адамзатты эмне үчүн жараткан? Акыретти куруу үчүн жараткан эле. Бирок ошону кура албай жаткандын кыжалатчылыгы бар. Ар бир адам, баардыгыбыз эмне кылып атабыз? Кемчиликтүү кылып атабыз да. Баардык нерседе кемчилик бар. Кемчиликтүү болуп жаткандын кыжалатчылыгы бар. Бул эң чоң кыжалатчылык да. Бир адам намаздарын тургуза албай атат. Бир адам сүннөткө амал кыла албай атат. Бир адам үшүр, зекеттерин бере албай атат. Аллаху акбар. Ошол кыжалатчылыктар. Эгерде биз шариятка ылайыктуу иштерибиздин баарын шариятка ылайыктуу кыла турган болсок, бизде ал кыжалатчылыктар болбойт туугандар. Качанга чейин оңдоп алсак болот, качанга чейин ал ишке аракет кылсак болот десе, ушул күн келгенге чейин бизди дагы бирөөлөр табутка салып, жаназабызга чогулуп, көтөрүп кетелектен мурда ушул иштерди кылып калайлы. Шарият менен жашап, сүннөттөргө амал кылып калайлы. Ушундай жерлерде Алланы улуктап, бир аз элдерге эскертебиз, сүннөттөр тууралуу айтабыз. Адамзат дүйнөдө пайгамбарыбыз көрсөткөндөй жашоо керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай амалдарды айткан болсо, кандай же деген болсо ошондой адал тамактарды жейиш керек. Кандай жүр деген болсо ошондой жүрүү керек. Аллаху акбар. Ар бир жашоодо кылынып аткан амалды, жаназа болсун, маркумду төрөлгөндөн баштап маркумду көмгөнгө чейин кантип жашаш керек, баарын пайгамбарыбыз көргөзүп кетти. Сиздер менен биздер ушундай күндөрдө бир эсибизге келели. Өзүбүздүн жанагы жүрөгүбүздө кибир бар. Текеберчилик, өзүн бийик сезүү бар. Ошол сыфаттарды жоготуп, бир күн мени дагы адамдар атымды да айтпай калган күн келет. Кепинге оролгон күн келет. Сиз менен бизде, Аллаху акбар, машинанын ичине эмес, сыртына салып бара турган күн келет. Ошол күн келгенге чейин мен дагы Алланы таанып калайын. Аллахты таанып калайын. Күн сайын, күнүнө Алланы эстеп, мечитке барып калайын. Алланы эстеп мен дагы намаз окуп калайын.
Allah'ın esep men dagı Allahu akbar. Oroza gelip otat, oroza karmap kılayın 100% depçi. Siz menen bizler uşunday gündörde amallarыбызды эстешибиз керек. Себеби dünyada kim Allah'ın estey turgan bolsa, ahiret günü Allah аны esteyt. Dünyada kaysı adam Allah'ın estebey turgan bolsa, meçitin janынан ötüp baratkanda tüp-tüz ötüp kete bere turgan bolsa, Allahu akbar. Ramazan ayı gelgende başka gündörden ayırması jok ele jüre bere turgan bolsa, jep içe bere turgan bolsa, anda ne bolot? Anın dagı janынан kıyamat günü perişteler tüp-tüz ötüp kete beret. Anı da hiç kim estebey koyot. Anı da hiç kim surabay koyot tuğanlar. Oşonduktan bugünkü günü, bugün Allah'ın aslında uşunda bir mümkünçülük var. Allah'a berip kalaylı. 10 minut, 20 minut, yarım saat vaktiniz ketebi. Allah üçün berdim dep namaz okunuz. Meçitte var okunuz. Uyda okusanız 15 minut ketet. Meçitte okusanız tura jolu menen yarım saat ketet. Allah üçün berip kalaylı. Allah üçün biraz bolsa da kıynalıp kurbançılık kılıp özübüz din үйрөнүp ilim alıp kalaylı. Себеби kebirlerimiz var. 50'ge 60'ga kebirlerimiz andan da ıldıyız. Kebirlerimiz jaşpız bирок namazlarımızda tajwidlerimizde büyük hatalar var. Bardığında hata var. Oşolordu tüzdöylü. Sebebi Allah'ın aslına baru kişinekey nerse dep sanamaylı bul nerseniçi. Emi karılar okuyut, damlalar okuyut, imamlar okuyut debeyle. Bul har bir adam özünükü. Har bir adamın canazası özünçe olot. Har bir adamın tavutu özünçe olot. Har bir adamın amal kitebi de özünçe olot tuğanlar. Oşonduktan eskerte turgan nerse uşunday gündörde Allah'a jakınday turgan amaldарды көбүрөөк кылайлы. Biz кичинекей деп ойлойбуз. Бирөө мисалы чоң bir amal kılsa, аны чоң деп санайбыз, бирок күн сайын өтүп аткан намаздарыбызды кандай окуп жатабыз? Кайсы маал окуп жатабыз? Аллаху акбар. Канча намаздар каза болуп кетип атат. Allahu akbar. Ошондуктан ар бирибиз мынакей алымдарыбыз бар, имамдарыбыз бар, сурап, тактап ар бир маселесин сурап, ар бир сүрөнү tajwidten өткөрүп, туура так окуганга аракет кылайлы. Ошондо биз бир пайда алган болобуз. Анын үчүн бир каражат кетпейт, акча кетпейт. Сиз менен бизден эч нерсе кетпейт туугандар. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис мазмунда айтат: "Талабул илми фаридатун ала кулли муслимин ва муслиматин." Илим талап кылуу, илим алып калуу ар бир аял, эркекке фарз дейт. Намаз кандай фарз боло турган болсо, илим алуу да ошондой фарз. Ошондуктан бир нерсени билбейт элем деп, мен уккан эмесмин деп кутулуп кетүү бул кыямат күнү жүрбөйт андай нерсе. Ошондуктан Аллах Таала ар бирибизге үйрөнгөнү милдет кылды. Үйрөнөйлү, жашообузга дин алып келели, балдарыбызды окутайлы. Мынакей айлыбыз чоң, жерибиз чоң. Бирок окуп аткан балдарыбыз 2-3 тамлабыз бар, бирок биз менен аракет кылбай атабыз. Үйрөнбөй атабыз. Жаштарыбызды окутпай атабыз. Аллаху акбар. Мейли, жаштар кары болуп медреседе окусун дейли. Аксакалдар да илим жолуна түшөйлү. Бардыгыбыз не кылайлы? Бир аздан болсо да ар бир адам 10 сүрөсүн жок дегенде 10 сүрөсүн туура так окуп, ошону менен амал кылып кетүүсү зарыл болот. Жана ошондой күндөр келгенде, ушундай бир учурлар келгенде, паланча акабыз мечитке каттайт эле, паланча акабыз даватка чыгат эле, паланча акабыз амалдарда, талимдерде, талаба илим жамааттарында бирге болот эле деп туруп эскерип жүрөйлү. Бүгүн сиз менен бизде көпчүлүгүбүздү мечиттен бири-бирибизди көрбөй калдык. Көрүшкөн жерибиз ушул тойдо болуп калды. Батада көрүшөбүз, тойдо көрүшөбүз. Сиз менен биз мечитте жолугушайлы, Аллахын жолунда жолугайлы, илим алып жаткан учурда жолугайлы. Аллаху акбар. Андан кийин не болот? Ушундай жакшы күндөр көп боло турган болсо инсан Аллахын астында кадыр барктуу болот. Таразада амалдары салмактуу болот. Бекер өткөн күндөр, пайдасыз өткөн күндөр, кээде карасаң күнөө менен өткөн күндөр азаят. Инсан не дейт? Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Иннас салата танха анил фахшаи вал мункар." Чындыгында намаз бул уятсыздык жана жаман иштен алыстатат дейт. Ошондуктан бардыгыбыз намаздарыбызды окуйлу, сүннөттөрүбүздү тирилтейли. Бардыгыбыз аксакал болуп калдык. Мынакей мен астында көпчүлүгүңөр аксакалдар турат. Бардыгыбыз не кылайлы? Сүннөткө амал кылуу, Аллахын жолуна чыгып сакалдарыбызды коёйлу. Себеби
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам муну дагы милдет кылган. Муну дагы инсан, мусулман адам кандай болот? Сүннөткө ылайыктуу болот туугандар. Алланын астына барганда биз пайгамбардын үммөтүбүз деп айтабыз. Мен пайгамбардын үммөтүмүн депчи. Басканыбыз, турганыбыз пайгамбарга окшошпой турса, кийингенибиз пайгамбарга окшошпой турса, анда сиз менен биз кантип эртең кыямат күнү пайгамбарыбыз, биз сиздин үммөтүңүзбүз деп айтабыз. Ошондуктан бир туугандар, ушундай күндөрдө бири-бирибизди эскертет экенбиз, бири-бирибизге айтат экенбиз туугандар. Аллах сиздерден разы болсун. Сиздер Аллаху акбар. Адамзаттын алдында тургандары, элдин алдында тургандар көбүнчө аксакалдар болот. Сүйлөй турган, айта тургандар аксакалдар болот. Ошон үчүн мечиттерди толтурайлы туугандар. Ар бир адам үйрөнүп мечитинде намаз окусун, сүннөттөрүн тирилтсин, Аллахнын жолуна чыгып, талап илим алууга катышсын. Ошондо сиз менен биздер эмне кылабыз? Жашоодо мазмундуу жашаган болобуз туугандар. Жашоонун эң чоң мазмуну ушул. Кайсы адамдан Алла разы болуп аткан болсо. Аллаху акбар. Дүйнө кыска. Баяндын башында айттык, 50 жыл, 60 жылдык жашоо бар. Бул дагы сыноо. Адамдын башына ар кандай сыноолор келет. Бүгүн бар адам эртең канча жашайт, аны эч ким билбейт. Бүгүн жашап аткан, бүгүн ден соолугу жакшы адам, бүгүн жүрүп, күлүп жүргөн адам эртең качан кетет, аны эч ким билбейт. Ошондуктан амалды кылып калайлы. Аллаху акбар. Кийингенибизде, качан биз илим ала турган болсок, намаз окуй турган болсок, кийимдерибиз да таза жүрөт. Даарат үйрөнөбүз, усул менен жүрөт. Жүргөндө, басканда, турганда адам даарат менен жүрөт туугандар. Аллага жакын болот. Сырткы денеси да таза болот, жүрөгү да таза болот туугандар. Ошондуктан иншалла Алла баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Кыска жашообузда Алланы разы кылып кеткенге, Аллах Тааланын өкүмдөрүн аткарып, Алланы таанып кеткенге мүмкүнчүлүк берсин. Жан жолдошторубузду, кошуналарыбызды, бир туугандарыбызды ушул нерсеге дават кылайлы, түшүндүрөйлү, айтайлы. Бул дүйнө түбөлүктүү эмес. Бул дүйнөдөн сөзсүз адам кетет. Сөзсүз бир күн келет, ушундай бир күн келет. Сени дагы, мени дагы тууганым ушу бардыгы, ушу элдер көмөт деп туруп акыретибизди эстейли. Азыр Алланын астына бир кабырга барабыз, топуракка барабыз. Бүгүн бир жаназаны көтөрүп бараткан болсок, эртең бизди бирөөлөр көтөрүп барат туугандар. Күн өтө берет, жашоо токтобойт. Алланын өкүмү ушундай. Ким качан кетет, аны эч ким билбейт. Кар болот, кар жайт, жамгыр жайт, күн чыгат, кайра күн батат, өмүр өтө берет. Аллаху акбар. Ошондуктан жашоодо эң негизги максат эмне десе, бийик үйлөрдө жашаш максат эмес, жакшы унааларды айдаш максат эмес, жакшы кийимдерди кийүү дагы максат эмес. Жашоодо максатыбыз эмне десе, Алланы таанып, Алланын өкүмдөрүн аткарып кетүү туугандар. Аял болсун, эркек болсун, мынакей жаштарыбыз мечиттерде карасаңыздар, бизде 10 000 адам жашаса, мечиттеги намаз окуп аткан адамдардын санын эсептеп көрүңүз. Мен эмне үчүн айтып жатам? Санын эсептеп көрүңүз. Ар бир мечитте 10-дон 20 адам намаз окуйт. Аллаху акбар. Ошол мечиттерибизди толтурайлы. Жаштарыбыз мынакей, жаш балдарыбыз жүрөт. Ошолорго биз диний тарбия беришибиз керек. Эң чоң утугубуз ушул. Биздин артыбызда жакшы амал кылып, артыбыздан бир Куран окуй турган адамдар калса, биз ошондо жашообузда утукка ээ болгон болобуз. Артыбызда бир Куран окуй турган, бир дуа кыла турган адамдар бар болуш керек. Ошого биз жол салышыбыз керек. Ошого биз мындайча айтканда, арык ачылган болсо, суу жакшы жүрөт. Арык жакшы казылган болсо, ошол үммөттүн алдында туруп, бүгүн биз жол баштай турган баарыбыз бизбиз. Эгерде биз жакшы боло турган болсок, биз үйүбүз, дайым каттаган жерибиз мечит боло турган болсо, келечекте келип аткан балдарыбыздын да бара турган жери мечит болот. Бара турган жери туура жол болот, жакшы жол болот туугандар. Ошондуктан ушул амалдарга көңүл бурайлы. Ушул нерселерди баарыбыз жүрөгүбүздөн чечим чыгарайлы. Мен дагы Алланын өкүмдөрүн аткарып, Алланын өкүм намазга, сүннөткө бекем болом деп жүрөктөн чечим чыгарайлы. Аллах баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Бизде жакшы кылсын, акыретибизди жакшы кылсын. Бир дуа кылайлы аксакалдар. Амин деп кол көтөрүп турабыз. Аллахым, ушул жерде айтылган, уккан сөздөргө амал кылганга мүмкүнчүлүк бергин. Канча Алла жакшы сөздөр айтылган болсо, ушул Алла бардык элибизге, жерибизге ошону сиңимдүү кылгын, жүрөгүбүзгө жеткизгин Алла. Биздин дене жүрөгүбүз оңдогунуң, тилибиз оңдогунуң Алла, оюбуз оңдогунуң, баскан кадам жерлерибиз оңдогун Аллахым. Ушул айлыбызга өзүң береке бергин. Алла, жаштарыбызга иман, хидаят берип,
Алла, илим алууга болгон жүрөктө кызыгуу бергине Алла. Баарыбызга Алла өзүңүн улуктугуң, өкүмүң болгон намазды тургузганга мүмкүнчүлүк бергин. Үйдө окуп жаткан болсок Алла, мечитте окууга мүмкүнчүлүк бергин. Жакында Рамазан айы келип атат Аллахым, ошону толук тутуп алууга өзүң баарыбызга мүмкүнчүлүк бергине Алла. Өзүң биздерди Алла ар кандай биз көтөрө албай турган, чыдай албай турган сыноолордон сактагыне Алла. Кыйынчылыктардан сактагыне Алла. Ушул жерде ката сөздөр айтылган болсо өзүң кечирип, Алла, жүрөктөрүбүзгө туурасын жашообузга алып келгениңе мүмкүнчүлүк бергине Алла. Амин, амин.